Niye kat öyle okşaydı, nereden öptüğünü bilmiyorum. Bir otur buraya, görüp atırız. Narraktan salıverin, narraktan kurmak girdi. Assalamu alaikum, ayıldaşlar, amansızlar be. Bugün Ayılustagı bir жаңылык. Nol жерде жарымы бүтүп, жарымы калган жолубуз бар эле. Ушул жолду калганын, үзүлгөнүн улайлы деп атайын жумушчулар келиптир. Жумушчу топ, айыл башчыбыз ушул жерде, ушул кишилердин кылган иштерин көзөмөлдөп, кандай болуп атат, кандай жүрүп атат, бизге маалыматын берип койсо. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Алеке кандайсыз? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Бүгүн ушул жолду оңдоо үчүн жаңы команда келди дейт. Кандай болуп атат? Ошо Кудай кааласа, куруучулар келди. Мына айылдарды чаңгаптап, жашоочулар кыйналып атат эле. Техникалар болсо жолдор яма болуп кетти, сүрзүүндү атат эле. Бүгүн сааты чыккан экен. Азыр ушу иш башталып келип куруучулар жатаканаларга жайгашты. Булдан келишинче шарт түзүп беришке аракет кылдык. Эми ушу жолубуздун курулушуна бизден бир жардам керек, биз салым кошушубуз керек. Жол куруучуларга ушу тоскоолдук, иш учурунда тоскоолдук жаратпасак, ошолордун шарттарына көнүп, жаңы бир жерде сүрүп атса, ошол жерден айдабай турсак. Ошондо азыр мына арка суу батпай, бияка каптап атат, Assalamu alaikum айылдаштар, дагы бир жолу. Биздин айыл башчыбыз Али экенин күндө кандай иштерди кылат, ушул бир аз бүгүн убакыт бөлүп ушул кишинин ишине кызыгып келдим эле. Бул киши баягы кечинде видеодо айткандай эле, иштин үстүнө иш таап издеген киши экен да. Азыр жолдор боюнча айтамын деп берди эле, сурансам. Азыр жолдор калып эле, дагы башка проблемаларга өтүп кеттик. Буйруса ишке өкөн бул кишиде.